idfa' billati hiya ahsan fa idhalladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala адам баласын, сіздердің бізде барымыз тең, адамдардың, мақұлықтардың ең içінен, мақұлықтардың ең шарапаттысы қылып жаратты. Қараңыз, Алланың бардық мақұлықтардың içінен ең шарапаттысы болып адам баласы болып жатады. Анын içінен қараңыз, Алла Таала бізді пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың үмметі қылғаны. Дағы бір шарапаттылық бұл. Эми қараңыз, барлық нәрсені жаратқан зат Алланың жаратқан нәрселердің içінен ең шарапатты мақұлық адам болса. Демек, ал адамға қандай сипаттар таандық болуш керек? Қандай сипаттар таандық болуш керек? Жаралышта ең шарапатты болып жатады. Демек, анын жүріш тұрушу, адеп ақылағы, елге болған мамелесі, анын жашоосу дагы ошондой шарапаттуу болуш керек. Ар бир пайгамбарга өзгөчөлүк берилген. Ар бир пайгамбарга. Ал пайгамбар муъжизасын көрсөткөн өз тирүү кезинде. Эми караңызчы, биздин пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзгөчөлүгү жакшы кулук мүнөз. Алла Таала Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мактайт. Нун вал қалами ва ма ястурун ма анта би ниъмати раббика бимажнун ва инна лака ла ажран гайра мамнун ва иннака ла ала хулуқин азим. Нун уламалар айтышат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аттарынын бири дейт. Вал қалами ва ма ястурун, қалемге жана ал жазып жаткан нерсеге касам деп Алла Таала касам ичип жатат. Сага чексиз сыйлык даярдалган дейт. Биздин пайгамбарыбызга. Кийинки аят: "Ва иннака ла'ала хулуқин азим", анткени сенин кулк мүнөзүң туу чокусунда дейт. Өзү ушул аятта туура которсок, "Ва иннака ла'ала хулуқин азим", хулуқун азим, улуу кулк мүнөз, улуу адеп ахлак. Кандай болсо, ошону бир тоо деп элестетели, мисал катары. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү ошо тоо деген жок. Ла деп Алла Таала мактады. Ошо тоонун үстү деп мактады Алла Таала. Тоонун үстүндө турат деп. Эми ушул кулк мүнөз, адеп ахлактын сыйлыгы катары Алла Таала андан мурдакы аятта баяндаганы: "Ва инна лака ла ажран гайра мамнун". Эй Мухаммад алейхиссалам, сага чексиз сыйлык даярдалды дейт. Күндүз бою орозо кармайлы, түнү бою бадат кылалы. Исламдын бардык түркүгүн миллетин аткаралы. Бирок адеп ахлак берилбесечи. Пайгамбарыбыз алейхиссалам доорунда сахабалар бир аял тууралуу айтышты. Ал күндүз бою орозо кармайт дайыма. Билесиздер, орозону кармаш кандай кыйын. Жайдын күнү кандай кыйын, кыштын күнү мейли билинбейт. Биздин мамлекетте жеңил болсо, кээ бир андан да оор жерлер бар. Ошонусуна карабастан күндүз бою ибадат кылган, күндүз бою орозо кармаган. Түнү бою ибадат кылып, намазын окуган аял жөнүндө айтылды. Эми мындай уккан адам өзү ойлосо, күндүз орозо кармаса, түнү ибадат кылса, демек ал адам жакшы адам деп ойлойт да, туурабы? Бирок ошо менен кошумча ал аял өзүнүн коңшусуна тили менен ыза берет. Жана анын кулк мүнөзү начар деп айтты. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Ал аялдын амалы кабыл болбойт" дейт. Жана анын бара турган жайы тозок болот. Караңызчы. Ушул эле хадистин тескерисинде пайгамбарыбыз айтканды: "Иннал муслима ла юдрику би хусни халқихи даражата ас-саимил qaimi". Ау кема кал алейхиссалату вассалам. Чындыгында жакшы кулк мүнөздүү мусулман бул
gündüzü boyu orozo tutup, түнү boyu ибадат кылган адамдын даражасына жетет дейт. Чындыгында жакшы кулк мүнөздүү мумун, мусулман gündüzü boyu orozo tutup, түнү boyu ибадат кылган адамдын даражасына жетет дейт. Бул хадис. Аз айтып кеткендей эле, орозо кармаш канчалык кыйын. Айрым адамдарга бул өтө эле кыйынчылык. Эми караңызчы. Түнкү ибадат. Азыр кышкы мезгилде түн узун. Жылуу төшөктөн ажырап, туруп, суукка карабастан барып дарат алып, намаз окуп. Мейли сиз 2 мүнөт, 5 мүнөт окудуңуз, кыска. Бирок түнү бою окуш деген дагы бар да, турабы? Түнү бою намаз окуган. Ошол адамдын даражасына бир адам жете алат да. Ал нерсе ар бир адамдын колунан келбейт. Баарыбыздын колунан келбейт ал. Күндүз бою дайым орозо тутуп, түнү бою ибадат кылыш. Бирок баарыбыздын колунан келе турган нерсе өзүбүздүн адеп акылак кулк мүнөздү жакшыртуу. Ар бир момундун колунан келет. Караңыздар эми Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол адамдын даражасына жакшы кулк мүнөздүү адам болгону. Жакшы кулк мүнөздүү эле болсо, ошол адам жетет деди. Келе туугандар, биздин динибиз эмнени үйрөтөт бизге? Бир гана намаз менен ибадат ислам дини чектелген эмес. Орозо, закет менен, башка нерсе менен. Динибиз неден башталган, неден анын туу чокусу эмне? Бизге келген пайгамбар болуп келген адамдын жашоосун карайлы. Ошол адам бизге үлгү.